Bir даражага акча бийликке жетиш үчүн бирөөлөргө 2 жылдап, 3 жылдап пахта коюп кошомачылык кылып жүрөт да. Ошол кошомачылык кайдан алат? Мен өтө таң калам адамдарга, кээ бир адамдарга. Кошоматчы болбош керек. Ооба илим жолунда пахта койсоң устаздарга, алымдарга ал башка маселе. А бирок байлык, арзыбаган орун, арзыбаган бийлик үчүн, тыйын тыпыр үчүн кошоматчылык кылып жүрүш бул албетте шеременнечилик. Байлыкты, бийликти бардыгын Аллахтан өзүнөн сура. Allah сага эмне керектигин бардыгын өзү билет. Ошондой содагерлер тууралуу бир хикая окуя бар, калпчы содагерлер тууралуу. Эки содагер кейпиндеги эки ууру калпчы бир шейхтин үйүнө келет экен. Шейхтер содагерлер базарларда материал саткан, бар жоктун оң келген себеби Кудай менен маселесин, Кудай менен мамилесин оң кылгандыгы үчүн Кудай Таалаларга дагы оң нерселерди, көп нерселерди бере берет да. Ошондой шейхтердин үйүнө келет экен. Келип баягы шейх дагы жылуу жүзү менен түз бул таксыр, түз. Бар жагы көз карашын түз карайт. Баягы адамга эки адамды күтүп алып, учурашып, жолугуп, чайын берип, тамагын берип, башкасын берип, кызматын кылгандан кийин сыйым коногум болгула дейт. Баягы экөөсү жок, биз кетишибиз керек. Бирок бир сизге суранычыбыз, өтүнүчүбүз бар дейт. Эмне өтүнүч? Өтүнүч ушундай бир күмүшүбүз бар, ушу күмүшүбүздү сатып берсеңиз дейт да. Баягы күмүштү карайт алат, макул, мен эртең бул шаардын содагерлери көпчүлүгү мени тааныйт, мен аларга сунуштап көрөм, жакшы алышат, мен сизге акчаңызды берем, силерге акчаңарды берем деп ошентип ыраазычылыгын айтат. Эки содагер кейпиндеги калпчылар булар планды түзүп келген. Планды түзүп, бар жокту бүтүрүп, анан келет. Бир жерге келе турган болсо деле. Плансыз ууру жүрбөйт дейт го. Ошол чын да, чындыгында. Баягы экөө шейхке айтат, бул күмүштү сизге таштап кетели, эртең бирөөбүз келсек күмүштү бербейсиз. Экөөбүз келген тагдырыбызда гана бизге күмүштү кайтарасыз. Ага чейин бирөөбүз келсек күмүштү бербейсиз дейт. Ошентип келишим түзүп, шейхке күмүш ташташып кетишет. Кетишип сыртка чыгып, баягы арам оюн тилектерин ишке ашыралы деп баягы экөө кайтат. Бирөөсү кошуналар көчөдөн өтүп кеткендер менен өтүп жаткан адамдар менен сухбет кылып сүйлөшүп баштайт, бирөөсү күмүшкө кирет. Шейхке кирип, эшигин такылдатып чыккандан кийин күмүшүбүздү берсеңиз эртең сизге таштап кете турган болуп сүйлөштүк. Берсеңиз күмүштү деп бирөөсү келет. Баягы шейх дагы түз адам, таксыр адам, жакшылар түз болот, жакшы ой көз карашта болот, жакшы максатта болот. Ооба, макул, бул күмүш силердики, силердин аманатыңар, каалаган учурда силерге беремин, кайтарамын. Бирок экинчи шеригиңер кана, экөөңөр келебиз дедиңер эле го деп айтат шейх. Бул дагы шеригин, сыртта жүргөн шеригин көрсөтүп, мына шеригим, бере бериңиз дейт. Бул дагы түз адам ишенип, күмүштү алып чыгып берет. Күмүштү алып кетет бирөөсү. Экөөсү ишенип сүйлөшүп жыргап кетишет. Шейх алданып калды бул жерде. Чындыгында эртеси күнү көчөдө сухбет кылган, сүйлөшкөн, элдер менен сүйлөшүп турган шерик келет дагы баягы шейхке күмүш кана дейт. Кече шеригиң алып кетти дейт. Жакшы көз карашта айтат. Жок. Биз сүйлөшкөн элек, экөөбүз келген учурубузда гана бересиз күмүштү деп. Азыр шеригим өзүңө берипсиз, сиз бул кылганыңыз туура эмес, сиз аманатка кыянат кылдыңыз дейт. Ошентип а десе, бу дейт, бу десе, бу дейт, ошентип талаш болуп, мен сизге казыга арызданамын дейт. Ал колунан келгенин кыл дейт, бул дагы той тачап кетип. Макул ана деп казыга барат. Казыга барып арызданат экен, казы шейхти өзүнүн үйүнө чакыртат. Чакырып келгенден кийин көп адам анын шейхтин жакшы адам экендигин, көп адамга жардам беришин, чынчыл адам экендигин тастыкташат көп адамдар. Күбөгө түшөт демекчи. Бул экөө бирөөсү шериг келген шегирги арызданып бул бербей койду күмүшкө. Күмүшкө карата бизге кыянаттык кылды деп сөзүн улайт. Казы булардын калпчы, экөөнүн калпчы, жөн эле калпчы содагер кейпиндеги калпчылар экендигин кантип тастыктасам экен деп ойлонуп сөз баштайт. Силер экөөңөр келип, күмүш экөөңөрдүкү, экөөбүздүкү. Экөөң чогуу алып кетебиз деп сүйлөшкөн белеңер? Ооба, экөөбүз алып кетебиз дедик эле. Анда экинчи шеригиң кана дейт. Экинчи шеригиң кана дейт.
экинчи шеригиңди табып кел, андан кийин күмүштү аласың дейт. Чындыгын ойлоп карасак, ушул жерде кыска түшүнүп туруп ойлонсок болот. Ойлонушубуз керек. Шеригиң кана деп шеригине жөнөттү. Бул себеби өзү келген болчу да. Бул калпычы содагер кейпиндеги адамдардын ниет максаты ишке ашпай калгандыгына өкүнүп, булар ошондон ары жоголот, келбей коет. Шейхке жөнөкөй нерсеге калпычыларга алдана бербеңиз. Булар эми келишсе мага айтып келиңиз деп казаны шейхти чыгарат. Бирок ошол баягы экөө келбей коет. Айтайын деген максат, ар ким ар нерседе ишине бербеш керек. Сода маселесинде, үй бүлө маселесинде, эмне маселесинде болбосун, ар ким ар нерседе ишине бербеш керек.